Саламатсыңарбы менен сүйүктүү окуучуларым, алтындарым, майрамыңар менен куттуктаймын. Бүгүн бизде кош майрам. Сүйүктүү Кыргызстаныбыздын эгемендүүлүгү жана ошону менен бирге билим майрамы. Жаңы окуу жылында жаңы дем, жаңы күч менен жаңы ийгиликтерди багындырууга жана позитивдүү маанайда сабагыбызды баштап алсак. Бүгүнкү темабыз бактуу үй бүлө, бактуу коом деген темада болмокчу. Үй бүлө 2 адамдан куралат. Үй бүлө коомдун көзгүсү. Бул жерде адамдар тарбияланып, мүнөздөрү калыптанып, эмгекке болгон мамиле бекемделип, улууларды урматтоо, кичүүлөрдү ызаттоо, идеялык жана маданият байлыктарыбызды барктоо сезими уялай баштайт. Кыргызда жакшы кеп бар эмеспи? Үй бүлө башында 2 кишиден куралып, аягында 2 киши калат деген. Демек, үй бүлө балалуу болуп, аларды тарбиялап өстүрүшөт. Уулдарын үйлөп, кыздарын узатышкандан кийин карыя ата-эне үйдө кутмандуу карылыктын доорун сүрүшөт. Элибизде дагы жакшы салт бар. Ал кичи уулдун ата-энеге кам көрүп, алар менен чогуу жашашы. Демек, кыргыздын куттуу үйүндө дайыма турмуш уланып келген жана улана берет. Ата сыйлаган акылдуу, эне сыйлаган эстүү, бала турмуш туткасы, ата-эне анын устасы. Баланы ата күтөт, тугумун улансын деп, баланы эне күтөт, учугум узарсын деп. Ата-эне баланын бактысы, тарбия таалайдын ачкычы. Ата сөзү алга өрөйт адамды, эне сөзү эпке саат жаманды деген өңдүү макалдар бекеринен айтылбаса керек. Анда үй бүлөнүн мүчөлөрүнүн кандай милдеттери бар экенин билип алсак. Чоң ата таята акылман насаачы, чоң апа тайыны мээримдүү эне, ата сүрдүү тарбиялоочу, эне мээримдүү тарбиялоочу, эже энеге жардамчы, сиңди эжеге жардамчы. Байке атага жардамчы болсо, эниси байкеге жардамчы болот. Үй бүлөбүз менен сыймыктанышыбыз керек балдар. Үй бүлөбүз дайыма бар болсун, аман болсун. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.